Салам радиосунда жаңылыктар. Арыбаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейила Шор кызы тааныштырам. Баткенде жыл башынан бери кызамыктын 5 учуру катталды. Бул тууралуу аймактык санэпид көзөмөл борборунан билдиришти. Кызамык оорусу ушул жылдын 1 январынан баштап бүгүнкү күнгө чейин кызамыктын 5 учуру катталды облус боюнча. 3-өсү Баткен шаарынан, 2-өсү Баткен районунан. Негизинен 4 адам эмделген эмес. Баары эмделген эмес, бирөөсү белгисиз, 4-өсү эмделген эмес. 14 жашка чейинкилер 4 адам, бирөөсү чоң адам. Кыргызстанда жакынкы күндөрү Амантай жана Айтуяк деген аталыштагы кыргыз тилиндеги мультфильм жарык көрөт. Бул тууралуу Кыргыз фильм улуттук киностудиясынан билдиришти. Мультфильмде Амантай менен асмандан түшкөн Айтуяк экөөнүн кызыктуу окуялары баяндалат. Тасма 7 сериядан туруп, учурда тасманы тартуу иштери уланууда. Бул тасма кыргыз тилин өнүктүрүү максатында даярдалууда. Амантай жана Айтуяк Кыргыз фильм киностудиясы жана Карек балдар киносунун фонду менен биргеликте тартылууда. Баткен райондор аралык санэпид көзөмөл борборунун вакцина сактоочу кампасына муздаткыч камералар берилди. Бул тууралуу аталган мекемеден билдиришти. Маалыматка ылайык ЮНИСЕФ ЮНИСЕФ тарабынан берилди. Муздаткыч камералар жалпы 21 940 АКШ долларын түзөт. Учурда орноштуруу иштери жүрүп жатат. Алдыда бул жаңы муздаткычта облустун аймагына келген бардык вакциналар муздак чынжырдын эрежелерин сактоо менен район шаарларга таркатылат деп жазылат маалыматта. Күндүн маанилүү делген жаңылыктар мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыбыз түз болсун.